Төртемдин ата энеси жаңы конуштуу болушту. Төртемдин ата энеси Азамат менен Нурайым Усмановдор жаңы конуштуу болушту. Аларды куттуктап президенттин аппаратынын жетекчисинин биринчи орун басары Алмаз Кененбаев жана Октябрь районунун акими Максим Ситиников барышты. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, эми Аруке, Акбермет, Айчолпон жана Сооронбай акысыз сүт азыктарын жана акчалай жөлөк пул алып турушат. Бишкек шаардык кеңешинин токтомуна ылайык үй-бүлөгө 90 000 өлчөмүндөгү материалдык жардам көрсөтүлдү. Ал эми республикалык бюджеттен сүйүнчүгө 16 000 сом берилди. Эске салсак, Төртем ушул жылдын 25 февралында жарык дүйнөгө келген. Буга чейин алардын ата энеси туугандарынын батиринде жашап жүрүшкөн. Кийин президент үй-бүлөгө 2 миллион сомдук сертификат тапшырган. Өкмөт 150 000 сом бөлүп берген. Бердимухамбетов эмгек өргүүдө. Медведев Түркменстанда ким менен жолугат? Орусия премьер-министри Дмитрий Медведев Гурбангулу Бердимухамбетовдун өлүмү тууралуу айын-кептер тарап жаткан маалда Түркменистанга ис сапар менен барат. Орус өкмөт башчысынын маалымат кызматы кабарлагандай, Медведев 11-12 августта 1-Каспий экономикалык форумуна катышуу үчүн барат. Сапардын алкагында Түркменстан президенти Гурбангулу Бердимухамбетов менен жолугушуу жана эки тараптуу кызматташууну талкуулоо пландалууда. Бердимухамбетов 5-июлдан тарта эл алдына чыга элек. Түркмөн бийлиги президент 15 августка чейин эмгек өргүүдө экенин билдирүүдө. Гурбангулу Бердимухамбетовдун ажал тапканы тууралуу кабарды негизинен айрым орусиялык маалымат каражаттары жарыялаган. Анда Түркмөн президенти бөйрөк оорудан күтүүсүз көз жумду деп айтылган. Бирок Түркмөнстандын Орусиядагы элчиси бул маалыматты төгүндөгөн. Бул арада Түркмөн эстрада өкүлдөрү социалдык медиа аркылуу Түркмөн президентинин өлгөнү тууралуу жалган маалыматтарга ишенбөөгө чакырган видео кайрылуу жолдошкон. Элге ок чыгарган кылмышкер карындашын өлтүрүп алды. АКШнын Дейтон шаарында элге ок аткан кылмышкер өзүнүн бир тууган карындашын да өлтүрүп алды. Бул туурасында жергиликтүү басылмалар жазды. Маалыматка ылайык, окуя 4 августта жергиликтүү убакыт менен саат 2:00 эркек киши Дейтон шаарынын Орегон районундагы барлардын биринде турган адамдарды аткылаган. Кылмышкерден аткан огунан 10 адам мерт болуп, 27-си жаракат алган. Полиция набыт болгон адамдардын баары бир аймактан табылганын арасында кылмышкердин 22 жаштагы карындашы Меган Беттис да бар экенин билдирген. Кошумчалай кетсе, кылмышкердин өздүгү аныкталып, Белбрук шаарында жашаган 24 жаштагы Коннер Бетте 1 мүнөттөй ок чыгарып турганы аныкталган. Мени дүйнөгө уят кылдыңар. Мирзоев акимдердин акмагын чыгарды. Өзбекстан Республикасынын президенти Шавкат Мирзоев 3 областтын акимин элдин үйүн бузганча өзүңдүн башыңды буз деп жыйында какты. Айта кетсек, акимдер президенттин атын жамынып, эл менен кеңешпей туруп үйлөрүн буздурууга барышкан. Бул маселе интернет айдыңында катуу талкууланып, ал мамлекет башчысынын иш столуна жеткен. Үйлөрдү бузуу боюнча маалыматтардын алдына жазылган пикирлердин баарын президент жыйында отургандарды окуп, менин уйкусуз түндөрү менен жасап жаткан саясатыма каршы иш алып барып жатасыңар, деди акимдерге. Аны менен бирге Фергана жана Кашкар Дария аймактарынын акимдерин саткандар жана бүтүндөй дүйнөгө мени уят кылгандар деп атады. Жээнбеков бир жумага эс алганы кетти. Президент Сооронбай Жээнбеков кыска мөөнөттүү эмгек өргүүсүнө чыкканын өлкө башчынын маалымат кызматы билдирди. Мамлекет жетекчисинин эс алуусу 5 августтан тарта бир жумага созулуп, Ысык көлдө өтөөрү айтылды. Алмазбек Атамбаев: элге рахмат, мага союш, нан, мороженое алып келип берип жатышат. Мындай пикирин мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Кой Таштагы эл менен болгон жолугушуусунда айтты. Элге рахмат, эл колунан келишинче жардам берип жатат. Бирөөсү букасын, бирөөсү жылкысын жетелеп келип жатат. Кээ бирөөлөр тыйын тыпырынды алып келип жатышат, дейт мурдагы президент. Учурда акча каражат тартыш болгонуна байланыштуу уулунун батирин сатканын кошумчалаган. Мен деле эң аягында мындан 2 ай мурун кичүү уулумдун квартирасын саткам. Чындыгында акча керек болуп, анан кээ бирөөлөр жашынып тыйынын берип жатат. Кээ бирөөлөр мороженое алып келип берип жатат, нан жасап келип жатат. Койлорду биринчи күндөн баштап жетелеп келишүүдө. Мен болгону бир кой сойдум да уятыман. Союлган койлордун экинчиси меники болчу, дейт Алмазбек Атамбаев. Эскерте кетсек, 27 июнда парламент мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестигинен ажыратып экс-президент макамын алган. Кийин Атамбаевди тергөөчүлөр суракка чакырганына карабастан ал баруудан баш тартты. Бул боюнча Слон Кейжи жазып чыкты.
Айыл чарба министрлигиндеги ЧО бөлүм башчы министрдин орун басары катары Кытайга ис сапары менен барып келгени айтылууда. Айыл чарба, тамак аш, өнөр жай жана мелиорация министрлигинин экспорт бөлүмүнүн баш кадиси Анаркүл Беккулиеванын Кытайга ис сапары менен барып келгени ЧО жаратты. Бул тууралуу бүгүн 5-августта депутат Элвира Суравалдиева социалдык тармактагы баракчасына жазып чыкты. Экспорт бөлүмүн башкарган Адис Беккулиеваны Кытайга бекер ис сапарга жөнөтүш үчүн министр Эркинбек Чодуев министрдин орун басары деп расмий катта жалган жаздырткан кагаз интернетте талкууга алынды. Жергиликтүү калкты жыратпаган жетекчилер эми бизди ушинтип эл аралык деңгээлде да уят кылып бүтүрүшөт турбайбы деп жазды депутат. Айыл чарба жана тамак аш, өнөр жай жана мелиорация министри Эркинбек Чодуев жогорудагы депутаттын билдирүүсү боюнча жооп бере элек. Ысык күчөйт, айдоочуларга эскертүү берилди. Ысык күчөгөн маалда айдоочулардын алыскы сапарга чыкпай турганы оң. Мындай эскертүүнү Ички иштер министринин жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы берди. Белгилей кетсек, өзгөчө кырдаалдар министрлиги августтун 1-жарымында күн катуу ысый турганын билдирген. Ысык күчөгөндө айдоочулар жолдо жүргөндөр тез чарчайт, көбүнүн баш айланып алып кетет, буга дени сак адамдар деле тошогошо мүмкүн. Мындай кырдаал жол кырсыктарын шарттайт деп айтылат маалыматта. Күн ысып турганда кооптуу жүк ташыган ири унаанын айдоочулары өзгөчө сак болушу керек. Жолго чыккан машинанын ичинде сөзсүз аптечка, керектүү дары-дармек болушу шарт. Өзүн начар сезе баштаган айдоочу токтоп эс алгандан кийин гана сапарын улантканы жакшы. Дордойдо чыккан өрт 14 сааттан кийин толук өчүрүлдү. Дордой 1 конушундагы кампадан кечээ 4-августта чыккан өрт 14 сааттан кийин толугу менен өчүрүлдү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык өрт бүгүн саат 10:14 толук өчүрүлгөн. Өрт тууралуу билдирүү 4-августта саат 19:45 түшүп, Дордой 1 конушундагы номер 10-кампа күйүп жатканы маалымдалган. Телсиз жоо менен күрөшүүгө тазалык ишканасын суу ташыган 5 автоунаасы да тартылган. Андан сырткары тез жардам кызматынын бир унаасы менен 40ка жакын милиционер кол кабыш кылган. Алдын ала маалымат боюнча телсиз жоо 1,5 миң чарчы метрди жалмаган. Кыргыз танкисттери Россияда танк биатлону чемпионатына катышууда. 3-августтан 17-августка чейин Россиянын коргоо министрлигинин аскердик полигонунда 7-жолу эл аралык танк биатлону чемпионаты өтөт. Ага Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнөн 3 экипаж катышып жатат. 4-августта Москва шаарынын четиндеги Алабино полигонунда Кыргызстандын, Россиянын, Ирандын жана Армениянын командалары күч сынашып, кыргызстандыктар экинчи болду. Кыргызстандын курама командасында дагы 3 экипаж көк түстөгү машина менен жарышка чыкты. Мелдеш баштан аяк кандай өткөнүн Звезда телеканалы толук көрсөттү. Биринчи болуп Россиянын командасы келсе 18 мүнөт 55 секундта, экинчи орунду Кыргызстан 25 мүнөт 37 секунд алды. Үчүнчү орунга Армениянын командасы татыса 29 мүнөт 43 секундта, акыркы орунду 8 мүнөт кеч келген Ирандын командасы ээледи. Быйылкы армия 2019 мелдешине 39 өлкөдөн чогулган 223 команда катышууда. Алардын ичинен Абхазия, Иордания, Камбоджа, Конго, Мали, Куба, Мозамбик, Шри-Ланка жана Түштүк Осетия мамлекеттери биринчи жолу катышууда. Ал эми Франция, АКШ, Словакия, Туркия жана Мексика иш-чарага өздөрүнүн байкоочуларын жиберген. Гонконгдо жапырт иш таштоо башталды. Гонконгдо 5-августта демократиячыл күчтөрдүн чакырыгынан улам массалык иш таштоо башталды. Бул акцияга аэропорт, темир жол кызматкерлери да кошулду. Ушундан улам кеминде 100гө жакын рейс үзгүлтүүгө учурады. Поезддер каттабай калды. Гонконгдун лидери Керри Ле мындай каршылык акциялары шаарды жана анын жарым-жартылай автономиялуу макамын өтө опурталдуу кырдаалга кептейт деп эскертти. Кайсы бир талаптарды коюп жана кызматташуудан баш тартып, мындай кыйратууга баруу Гонконгдун укук тартибине олуттуу кедергесин тийгизет жана көпчүлүгүбүз өз колубуз менен курган биздин сүйүктүү шаарыбызды кыйын жагдайга кеттейт. Гонконгдо июнь айынан бери кылмышка шектүүлөрдү Кытайга өткөрүп берүүгө жол ачкан мыйзамга каршы демонстрациялар өтүп жатат жана нааразычылык акциялары кагылышуу менен коштолууда. Бийлик документтик кароону токтотуп койгону менен оппозиция долбоор парламенттен биротоло кайтарылып алынышын талап кылып келет. 1842-жылы Британия ээлеп алган Гонконг 1997-жылы өзгөчө укуктары бар демократияга жана эркиндиктерге кепилдик берилген атайын аймак катары Кытайга кайра кайтарылып берилген.
Кафе ресторандарга карата салык саясатын өзгөртүү сунуш кылынды. Премьер-министр Мухамбет Калый Абылгазиев ресторан, кафе сыяктуу тейлөө жайларына карата салык саясатын өзгөртүүнү сунуш кылды. Ал мындай пикирин бүгүн 5 августта мамлекеттик салык кызматында өткөн жыйында билдирди. Өкмөт башчы Кыргызстандагы 2145 ири бизнес бюджетин 78%ын көтөрүп жатканын, ал эми тейлөө тармагы патент менен иштеп келатканын сындады. Өлкөдө 247 миң салык төлөөчү бар, ошонун 2145-и чоң бизнестегилер, 2323-ü орто бизнес, ал эми 242 миңи кичи бизнес. Алар тейлөө, соода түйүндөр, ресторан, кафе жана ушул багытта иштегендер. Карап көрсөк, 2145 ири бизнес бюджеттин 78%ын көтөрүп жатат. 242 миң кичи бизнес төлөгөн салык болгон 6%. Ушуну оңдош керек. Абылгазиев учурда кээ бир ресторандардан тапкан кирешеси айрым ишканалардыкынан ашып түшөрүн, бирок алар патент жана салыктык келишим менен иштеп аз салык төлөп жатканын кошумчалады. Мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Кабыл Абдалиев патент системасынан кетүү боюнча аракеттер көрүлүп жатканын, тиешелүү мыйзам долбоорлор өкмөткө жана парламентке сунушталаарын билдирди. Чоң ресторандар, кызмат көрсөтүп аткандар, мейманканалардын төлөп атканы бүт патентте турат. Биз патенттен кетишибиз керек. Патенттен кетип, жанагы салыкты өзүнүн мойнуна алып төлөп, бюджетибизди көтөрүп аткан ишканаларды күч келген азайтышыбыз керек, туурабы? Мына азыр бул жерде бир пирамиданы сызышыптыр, мына адистер, депутаттарыбыз дагы. Төлөөчүлөр дептир, салык төлөөчүлөр. 47 миң. 247 миң төлөөчү. Ошонун 2145-и 247 миңдин 2145-и бул чоң бизнестегилер. 2323-ü орто бизнестегилер. А 242 миңи кичи бизнес. Жанагы мен айтып аткан кызмат көрсөтүү, соода түйүндөрү, ресторандар, кафелер жана башка ушул категорияда тургандар. Эми ойлоп көрсөңөр, мына 2145 жанагы крупный бизнес 78% төлөп бюджетти көтөрөт. Бул эмнени түшүндүрөт? Анда 242 миң киши төлөгөнү болгон 6%, 247 миңдин 2 миңи гана 78% бюджетти көтөрөт. Биздики пирамидабыз мындай турат, төлөй келгенде мындай турат да. Кулап кетишти. Биз ушунун баарын оңдошубуз керек азыр. Азыр биз ишканаларды кыдырып атабыз. Биздин сырьёну иштетебиз, чийки затты иштетебиз, жумуш орун түзөбүз, ачык кылып сарыкты төлөйбүз деп отуруп, өндүрүштүн жанагындай күч келип аткан ушул болот. Азыр кээ бир ресторандардын тапкан кирешеси ишканалардан көп да. Тапкан кирешеси. Бир патент алат. Же болбосо жанагындай налоговый контракт дейсиңер, келишим. 10 миң сом төлөп кой, 10 миллион сом көрө бер, андай болбойт. Сирия президентинин жубайы Асма Асадтын рактан айыкканы айтылды. Сириянын лидери Башар Асадтын жубайы Асма Асад онкологиялык оорусун 1 жылдык дарылануудан кийин жеңгенин РИА Новости президент сарайынын маалымат кызматына шилтеме берип жазды. Рак оорусу менен 1 жыл бою күрөшүп, үмүт менен дарыланып жүрүп жакшы болуп кеткен урматтуу Асма Асадты Сириянын жетекчилиги менен президенттик канцеляриянын кызматкерлери куттукташты деп жазган өлкө башчынын маалымат кызматы. Өз кезегинде биринчи айым аны колдогон сириялыктарга ыраазычылык билдирген. Ал оору сыркоого кабылгандарга ден соолук, Сирияга тынчтык жана өнүгүү каалаган. Былтыр август айында Асма Асадтын төшүнөн коркунучтуу делген биринчи баскычтагы шишик табылган. Январдын этегинде операция жасалып, биринчи айым ошондон бери дарыланууда болчу.